Ар бир райондук ооруканада палаталар жаңыртылып, жаңы матрас, төшөктөргө чейин салынат. Эң негизгиси заманбап муздаткыч жана телевизорлор орнотулат. Бюджеттик мекемеге оорукананын бир палатасын ушу эл үчүн жакшынакай шарты менен жасап бергениңиздерге биз абдан ыраазыбыз. Ана бейтаптарды өзлөрү ойлорун айтышат болуш керек. Ушул жерде келип үйдөгү жашап турган шартка жакындатып, бул дагы жакшы бир отвлекающий терапия болот. Больнойго жаткан жерлер ушул жерде ооруп адамдарга жакшы шарттар болгону. Тоң райондук аймактык оорукананын башчысы Жеңишгүл Сикееванын айтымында, жыл ичинде бул палатанын ичине 80ден ашык бейтап жатмакчы. Демек алардын дарыланысына жагымдуу шарт түзүлдү. Биздин ооруканада ушу көйгөйлүү маселелердин бири кадр маселеси. Дарыгерлер бир аз жетишсиз болуп атат. Өзүбүздүн күчүбүз менен дагы жаш дарыгерлер тартканга аракет кылып атабыз. Саламаттык сактоо министрлиги дагы жакшы жардамды берип атат. Жаш бир анестезиолог, реаниматолог дарыгерибиз иштейт. Ал киши бизде эмгек келиши менен иштейт. Андан сырткары саламаттык сактоо министрлиги дагы жаш врачтын депозит программасына киргизип берген. Кошумча каражат алат. Бул да жакшы стимул болуп иштеп берип атат азыр Тоңдун элине. Эми дагы бир аз жетишпеген дарыгерлерибиз бар. Соматика бөлүмүндө бул бөлмөгө талапка ылайык линолеум дагы төшөлдү. Анткени медициналык талаптарга ылайык бөлмөдө килем төшөлбөй, ал тез жуулуп турушу зарыл. Өнүгүү прогресс партиясынын Тоң райондук координаторлору бул эскертүүлөрдү эске алуу менен так аткарып беришкен. Эми бул жакшы жөрөлгөнү Фаркат Карымшаков Түп районуна узатты. Мен ушундай палата жасап, Түпкө Максат Чунуевка өткөрүп бертем ушундай палатаны. Эстафетаны алган Түп району Өнүгүү прогресс партиясынын бул жакшы самалыгын жакын арада ишке ашырмакчы. Ал эми Өнүгүү прогресс партиясынан үлгү алып, аны тураган башка партиялар деле бирден оорукананын палатасын жаңыртса, элдерге жакшы шарт түзүлмөк.